Өлкөбүздө кыргыз оонунун пири аталган Жумамүдүн Шералиевдин 110 жылдыгы белгиленүүдө. Ага отурлай Жумамүдүн Шералиев 21 кылымда аттуу эл аралык фестиваль болуп өттү. Фестивалда кыргыз жана чет элдик белгилүү жылдыздар композитордун 21 кылымдагы ырларын сахнада аткарышты. Бизде 100 жылдыгында экинчи өмүрүн ачсак, азыр биз 3-чү өмүрүн ачып атабыз десек жаңылышпайм. Анан мен дайыма айтам, ушу атабыз уюган бир алтын. Четинен кассаң да касыла берет, бирок аякка чейин жетпейсиң да. Буюрса да толтура иштери бар. Биз быйыл баягы композитор деп атпайбызбы? Ошого дагы акындык жагын кошуп, ошо акындык жагында дагы биз 2 китеп чыгып атат. Фестивалга 5 мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Казакстандагы белгилүү ырчы Луина Албырып шаттык жүзүндө, Өзбекстандын дуэти Дилноза Акбарова менен Шербек Шадиев Жашообуз болсун көктөмдөй, Тажикстандан келген ырчы Муборис Усмонов Ойлосун чыгармасын элге сунушташты. Салтанаттуу кечини Бишкек шаарынын мэриясынын чоң симфониялык оркестри коштоду. Кечээде Азербайжандын ырчысы Илхам Асадов Гүлдөйжан ырын ырдады. Анын айтымында бул ырды апасы сунуштаган. Где-то слышал песню про Гүлдөйжан. Апам бир кезде Гүлдөйжан деген ырды уккан экен. Анткени анындагы аты Гүлдөн. Жана ал Кыргызстанда ушундай сонун ыр бар деп көп айтчу. Кийин интернеттен мен бул чыгарманы таап, улуу композитор Жумамүдүн Шералиев жөнүндө билдим. Мен Гүлдөйжан ырын аткарууну чечтим. Бир аз Азербайжан обондорун жана биздин улуттук аспаптарды коштум. Менин Кыргызстанды жана кыргыз элин чын жүрөгүм менен сүйөм. Кытай эли республикасынын Шанхай шаарынан Хуан Цай келип фестивалга катышты. Ырчы Жумамүдүн Шералиевке таандык Эстей Бирим аттуу чыгарманы кытай тилине которуп 2 тилде ырдады. Бул ыр мага абдан жакты. Мен анын бир аз үзүндүсүн котордум. Келечекте Кыргызстанга бат-баттан келүүгө мүмкүнчүлүгүм болот деп үмүттөнөм. Биз маданий байланыштарыбыздын чыңдалышын каалайбыз. Угуп атып эле мелодияларды эметип атып эле эми искусственный адамы да шыктанып атат да митет. Мен дагы 2-3 ырын жаттайм дейт. Бизге рухсат бересизби ырдаганга дейт. Ой, рухсат беребиз, мен беремин. Анткени атабыздын ыры жалгыз эле ушул жерде эмес, ал жаңырып туруш керек баардык жерде. Колдон келсе ырдагыла. С удовольствием берем дедим. Аябай ыраазы болуп атышат. Жумамүдүн Шералиев кыргыз оонунун жана поэзиясынын тарыхында өчпөс из калтырган инсан. Анын терең мазмундуу чыгармалары оондорунун элдик образдары жана кайталангыс үнү кыргыз музыкасынын алтын фондуна кирген. Залкар композитор өзүнүн эмгеги менен кыргыз элдик мурастарын сактап, заманбап өнөр деңгээлине көтөрүп, элдин руханий дүйнөсүн байытууга чоң салым кошкон. Баягы пайдубалын ошолор түзүп кеткен да. Анан ошол пайдубалга таянып алып, анан кийин азыркылар чыгып атат. Кудай буйрса, келечекте дагы нечен жумакемдер чыгат. Ошо каза болгондо, нарында, кышында эле ошо топ салып анан митинг болгондо, ошондо Раматлык Чолпонбек Базарбаев байкебиз министр эле, маданият министри, ошондо келип укмуш сөздөрдү сүйлөгөн. Жумакемдин баягы эркек баласы жок болуп калбадыбы? Анан ошондо Чолпонбек байкебиз ушундай сүйлөдү да, мен ошондо 30 жаштагы, 32 жаштагы жигит элем. Ушунчалык таасир ошо ойдон калып калыптыр да. Айтты, Жумакемдин 600 уулу бар деди. Себеби 600 ыры бар дейт. Өлбөс таштап кетти. 600 кызы бар, 600 уулу бар. Эч неме өтпөгүлө дегендей ушундай бир мааниде сүйлөдү да. Ошондо эми мына бир залкар экинчи залкарды ушинтип даңазалап атат да. Бул иш-чара кыргыз маданиятын, улуттук баалуулуктарды даңазалоонун жана муундар ортосундагы руханий биримдикти чыңдоонун символу катары өттү. Назгүл Чуроева, Адлет Алмазбеков, Бегимай Бейшебаева, маданият жаңылыктары.